Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı eli jurt, kalın kalk. Allah nasip etip uşul cumada Allah'tan keremet malı uşul soğuptordun egindari bolgan Ramazan Şarif kirip keleredi. Başka bilbedim biroq men jana menni bilem üçün bul aябай çoң bayram. Başkalarga da andan kem emes bir okuya bolsa kerek. Kadimkele adam bayramga kандай daярданса, алдында турган белекке кандай кам көрсө алганы. Биз да Рамазанга ушундай умтулабыз. Жана быйылкы даярдык өзгөчө бир абалда болду. Алда болсо, Аллах Таала насип кылган ушул карантин учурунда даярданууга туура келди. Жана жылдагыдан бир өзгөчө даярдык болду деп ойлойм бардыгыңыздарда. Быйыл Аллах насип этсе Рамазанды былтыркыдан да коозураак жана көркөмүрөөк тособуз деген үмүт бар. Албетте, таравих намаздарын окуу, жума намаздары, жамаат намаздары жөнүндө биздин алымдарыбыз өздөрүнүн чечимдерин берип атышат, дагы кошумча берет деген үмүт бар. Бирок биз өзүбүз кандай ибадат кылабыз? Бул чоң маселе. Быйылкы Рамазанды да кандай колдонуп калабыз? Былтыры Рамазанда мен Аллах насип этип şu Makka Mukarramada tostum. Jana ettikafta oturganda aябай Allah'tan dua kılıp surandым эле. Эмики Ramazanга жеткир ömür бер Allah'ım деп. Elhamdülillah ушул Ramazanга aman esen жетип келдик. Биз үчүн бул чоң жеңиш жана жетишкендик. Аллахтын бир чоң өлчөмсүз жакшылыгы. Быйыл да дуаларыбыз кабыл болуш үчүн эмнелерди дуа кылабыз? Кимдерге дуа кылабыз? Tizmelerimiz de var. Jana ошол иштерибиздин içinde bir sizlerge sunuş kılatırgan iş çarabız var. Alda bolsa Orazada 30 gün dolboru. Buga чейин ар кандай телеканалдардан чыгып келди. Мамлекеттик деңгээлде телеканалдардан, жеке телеканалдардан чыгып келди. Эми Аллах насип этип быйыл мен үйдөн чыккым келип атат. Ушул кадимки өзүмдүн студиямдан, чакан үйдөгү студиямдан bir gana ekancı kılgan mesele var. Oşanu sizlerge kеңешке таштадым. Алда болсо, кайсы темада чыксак жакшы? Кайсы темада менден bir пайдалуураак убакыт болор эле? Кайсы теманы сиздерге сунуш кылсам, кайсы теманы даярданып алып чыгып берсем, сиздерге өнүмдүүрөөк жана мындай бул жашоо үчүн да, акырет үчүн да соопторго бай bir iş болмок. Men koluma nemne келет? Мен өзүм азыр Курандын бир канча тафсирин окуп атам. Тафсирди ошол китептерден, өзүмдүкүн эмес, ошол китептерден бөлүшүм мүмкүн. Билгенимде акылым жетишинче, калган өзүңүздөр толуктайсыздар. Менде бир өтө көп окумуштуулардын фых боюнча китептери чогулуптур. Аларды окусак болот. Kitaplarda okusak bolot. Bul bapta dep. Ошондой эле менде адеп боюнча китептер бар экен. Менде ошондой эле ислам жөнүндө да жалпы түшүндүрмө китептер көп экен. Сиздерге кайсынысы ушу керек? Кызык эмес. Кызык деген нерсени аны жаш балдарга калтырып коелу. Биз чоңдорбуз, улууларбыз. Kurağımızda жетip kalganlar var. Jana bizge kaysı tematika faydalı jana zarıl jana kerek. Uşunu karaylık. Men özüm mağa koysa men İslam jönündө жалпы сүйлөшкүм келет. İslam jönündө сүйлөгөндөн рахат алам. Андан да жүрөгүмө жакын bir tematika var. Ал Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны. Кааласаңыздар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынан өтөт элек. Kitepтерден, мына kitepte мындай деп айтылыптыр, мына kitepte мындай деп айтылыптыр. Мынага мен өзүм күбөмүн, мына нерсени мен өзүм көргөмүн, мына нерсени баргамын деп менде бир аз болсо да ошо жупуну бир тажрыйбам бар ушул маселеде. Калсаңыздар бул. Демек, мен муну сиздердин тантооңуздарга калтырам. Кудай буйрса, Аллах насип этсе, ушу жума күнү алгачкы түз эфир чыгат деп турам. Убактысы боюнча да экинчи сиздерден сурайдыган кеңешим. Кайсыл убакытты сиздер жакшы кабыл алат элеңиздер? Бул жерде бир гана Кыргызстан эмес, дүйнөнүн бардык жагында кыргыздар бар.
Ал birazarlarыбызга кайсыл убакыт ыңгайлуу? Ушуну айтсаңыздар, ушул да аябай чоң мааниге ээ. Мен өзүм мага койсо, мен ушу саат 3'төргө койгум келет. Күндүзгү саат 3'төргө койгум келет, 15'ке. Жана ушул убакыт сиздерге кандай? Демек, эки маселени сиздерге кеңешке койдум. Шариятта сенден кеңеш сураса, калыс кеңеш бергин деген өкүм бар. Жана ушул мен сиздердеги укугум, акым. Аллах сиздерге разы болсун, берген кеңешиңиздерге разы болуңуздар. Жана мен сиздерден күтөм комментарийге. Ушу жума күнгө чейин ушунун баарын окуп калсам аябай жакшы болот эле. Биринчиси кайсы тематика, экинчиси саат канчада. Аллах даярдыгыңыздарды мындан да бышык кылганга насип кылсын. Жана Рамазанда жолугушабыз иншалла. Assalamu alaikum.